Номер 2 шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Чындыкбек Сайдимаров азыркы тапта Баткен районуна караштуу Кайыңды айылында өзүнүн үгүт иштерин жүргүзүүдө. On 8 ming avlandı yaratgan Parvardigar qoldop, işige rivoj verip, nimeki tilegen tileklerini kabul kılıp, özünü yaratsın. Sizlere Allah dağla çın densoğluk, kempiringiz menen uğur kızların yüzünü görüp baktılı karlıklı sürün. Allah Ekber. Şu Tekebayevlar, Madumarovlar, uşul Eşimkanovlar prezidentlikке koyup, deputatlıkka koyup жүргөндө niyet kılganlım kişinemde. Kuday buyurup çoğoysam şu deputatlıkka koyam, koysam uşul özümdün uşul çölkömdön, özümdün ayılımdan birinci dua alıp başka jaktı başlayayım dep. Oşol niyetimni Kudayım kabul kılıp mına sizler menen jolup oturabız. Kuday buyursa el menen biylike köprü olup oturganday boloyun degen oyum var. Kuday buyurup sizler şaylasaňızlar, parlamentke barıp, korkpoy sizlerin ünüňüzdördi aytıp, hiç kaçan jaltanbay, uşul el üçün işte bergenge dayarbız. 5 yıl, 10 yıl murda da keleyin degen oyun bar ile, kiçüsün anday munday dep uşul waka keldik. Karasam 40'a çağayın dep kalpmın. Men özüm hak emgegüz menen, mına özüm жалгыз balamın, elge köy emes az bolsa dagı çakan işlerdi kılıp, turuktu iş kılıp, aylık akı berip, bardık tarmakta özümdü sınap gördüm. Mal da baktım, tele ocaklarından, azırkı uçurda kafelerdi, bunday mehmankanalardı işletebиз. Uşunday özübүздүн эми мен жана эле айтып бараттым эле. Көр тириликтеп жүрүп ушул waka келдик. Мен деле болбосо жакшы эле жашоом бар. Жөн эле жашай берсем болот. Bir gün Antalya'ga барып, bir gün başka жакка барып. Ушул мамлекетти ойлоп, кызмат кылайын деп 40'a жакындап калдым. Ошол элге кызмат кылайын, акчанын артынан жүрбөйүн деп ушул жерге келип отурам. Эми мен азыр кайсы жерде иштебедиң антигендерге мен ошол сөздү айтам. Мен таптазамын. Азыр көп көрүү тастар, таза эместер шайлоого да аралашпай калды. Мурда жегендер, башкалар коркуп отурат. Кечеги байлыгын алдырып койбойбу экенмин деп. Ошол менин баскан жолум мындан ары дагы айтыла турган сөзүм дагы мындан ары баса турган дагы жолум. Bir жакшы бата берип, добуш берип, жакшы сөздөрдү айтып, bir бизге күч кубат бериңиздер, эми шаарга өтүп кетели. Hoş gelipsizler birinci. Ne demeksiniz endi programmаңды uqtuq. Programmaң жакшы. Programmaң жакшы, elge kızmat kılam degen maksatың бар eкен. İlahim Huday Taala şo maksatыңa jetkirsin. Amin. Maksatыңa jetkirsin. Özüңdün hem neme oyuңda maksatың bolsa, o maksatыңa işke açsın. Ata babаңдын жолун жолдоп, туган урууңдун жолун жолдоп, katta жакка аттанып калыпсың, Худай жолуңду ачсын. Жолуң сапарың бекатар болсун. İşiңде ийгилик болсун. Худайга тапшырдык, işiң оңудан чыгып, элдин кызматын кылып жүрө бер. To'g'ri aytganingiz. Ал эми кезектеги жолугушуу Айгүл таш айылында өтөт. Дал ушул айылда Кыргызстанга белгилүү болгон Айгүл гүлү өсөт. Кеше дагы айттык, эми ар кимге айта беришибиз керек да, келген депутатка айтышыбыз керек биз, кандидатка. Анау
keçe эле угуштум адамдар дагы айтып кое берейик сага эми. Майытта биздин Айгуташты бул мемеге баягы 60 жаштан эркектерди чыгарбай жатат азыр. Аялдар 55 жаштан, эркектер 60 жаштан чыгыш керек да пенсияга. Биздин мына ушу Айгуташ айылы ошо эмеге кирбей калды, ошо тизмеге. Льготага. Льготага кирбей калган. Льгот эле эмес, сапсым эле жок экен. Силер деди 63-тен чыгасыңар деди. Ошол жеңилдик я. Бузардагы менин классташтарым чыгып атат. Мемемди, регистрациямды апарып мемеге койдум мен 2 жыл, 3 жыл алдым. Неге дегенде бул жерде Баткенде өзгөчө аймактар болуп, чек арага жакын жерлерге биздин Таянда эме ошондой льготалар бар. Кыргызстанда мен азыр кече Роботко чейин барып келдик. Кыргызстанда эң жашоо катал жер Баткен. Баткенди бөлбөй эле баардык жерге эле ошол льготаны бериш керек. Эми баягындай мамлекетибиз дагы чөгөлөп калган жери жок. Азыр баары жайга түшүп калды. Кудай буйрса бул чечиле турган эле нерсе. Бул эмне үчүн болбой калган? Баягы бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Бирөө чыккан эмес. Ошон үчүн болбой калган. Бул оңой эле мен өзүм юристмин, юридический жагынан алганда боло турган эле нерсе. Бир эл бир жерсиздер. Бул акыркы жылдарда ушул мурда 60 болсо 63гө жылдырып койду. Эмнеге дегенде жашоо жакшылыгынан адамдардын өмүрү узарып атат статистикадачы. Анан булар дагы мурдагы расчетун эле 63гө жылдырып коюп. Муну түшүнүп, айтып эме кыла турган эле жер. Биздин айтып атпаймынбы? Баткенде баардык жерге бериш керек. Берге жөн эле жашаган адамга айлык бере турган жер. Бул закондорду, эмелерди биз жазып алабыз, чечебиз. Бул бизге мынтип жооп берип атат да, райондо болгону 5 жыл айыл кирип калыптыр. Болгондо дагы 5 кичине айлар кирип калган да. Айгулташ, Зардалы, Миңбулак, Миңөрү, Дөбө. Mana şu 5 ay kirip kalan deydi da. Hiç bile kalmadı deydi. Bozarda koyup gelip çıkayık desek, kompüterden çıkıp kalasın. Önce bir tane sanayi yapıp gitti o. Баягы халандигиң бар, машинең бар деп пасоя бербегенди дагы муну көтөрүп кайра жогорудагы кишилерге жеткизип, полностью эмени мамлекеттеги калкты ынандырып, муну дагы өзгөртүп киргизиш керек. Мен бул дагы оюм. Досуңузга дагы айылда эмне камчылык, керектүү нерселер сунушуңуздарды бизге айтсаңыздар, кийин биз жеткизип беребиз. Бу досуңузга айтып, ушундай досум, ушундай сөз бергенсиң, жогорку кеңешке барганда көп нерселерди чечишке аракет кылат. Буюрса колдоо берсеңиздер. Чындыкты колдойсуздарбы? Колдойбуз. Чындык менен барасыздарбы? Барабыз.